Амансыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр. Котмандын күнүңүздөр менен эфирде кайрадан чактыш көрсөтүүсү. Биздин студиябызга келген меймандарыбыз бар. Өзүңүздөр билесиздер, ар бир айылда, ар бир райондо дал ошол жерден, ошол элдин өзүнүн элдик таланттары бар. Кандай гана иш-чаралар болбосун, ошол иш-чараларда айылдагы, райондогу бардык иш-чараларга өзлөрүнүн салымын кошуп келе жаткан, өзлөрүнүн талантын айылында, районунда өнүктүрүп, өстүрүп, элге кызмат кылып келе жаткан, маданиятка кызмат кылып келе жаткан биздин агайларыбыз, эжелерибиз бар. Бүгүн биздин студиябызга келген меймандарыбыз дагы дал ушул биздин Жалал Абад областына караштуу Нокен районунун элдик таланттары деп айтсак болот. Ал ушул таланттарды жетектеп келген эжебиз Шерова Замира эжебиз. Студиябызга кош келипсиздер. Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер менен эфир аркылуу жүз көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Замира эже, сиз менен бир топ жылдан бери таанышпыз. Өзүңүз дайым мынакей кайсыл жерде иш-чара болбосун ошол жерлерге барып ырдап, өзүңүздөрдүн талантыңыздарды таанып келатасыздар. Нокен таланттары дайым Нокен районунда кандай иш-чара болбосун барып катышасыздар. Өзүңүз да бүгүн мынакей Нокен таланттарын жетектеп келип отурасыз. Жалпы сиз менен келген биздин таланттуу агай эжелерибизди өзүңүз эми жакшы билесиз, мактап, даңктап баарын тааныштырып бериңиз. Жакшы келип алдыңыздарбы? Рахмат, Ажамал. Мына биз дагы бүгүн Алла Таалам тарабынан ушул жака Кудайым буйрук бериптир, келип отурабыз. Сиздер ошо чакырган экенсиңер, келдик, чоң рахмат. Анан кийин мен оң жагымда отурган эже Кушпаева Анар эже. Бул Анар эже азыр ардактуу эс алууда. Анан жаштайынан ырдап келген. Анан ушу 7 баланын төрөп өстүргөн. Анан пенсионер. Анан кийин эми азыр бардык ушу иш-чара болобу, райондордо дагы иш-чара, өкмөттөрдө иш-чара катышып келатат. Жакшы ушу биздин арабызда ушу ардактуу эс алуудамын деп отуруп калбай, биздин арабызда ырдап келатат. Жакшы. Анан бул аркамда отурган Ибрайым эже дагы жаштайынан ырдап келген эже, эми турмуш шартка байланыштуу бир аз арада кичине убакыт токтоп калды. Анан ушу 2 жылдан бери ушун чакырып ырдатып атабыз бул эжени дагы. Ырдайм дегени баарын эле ырдатып атасыз. Нокенден ушу элдик таланттарды ушу сууруп чыгып эле элдик таланттар өзүбүздүн ушу маданиятка кичине аз да болсо салымыбызды кошолу деп бул эже дагы ушинтип арабызда жүрөт. Анан бул жигит Бишкектен мейман болуп келди эле. Анан кийин чакырып эме кылдык, ээрчитип келдик. Эми жүрөм баары музыканттар, ушу ырчылар таштабайт да чыгармачыл адамдарды ээрчитип келдик. Бул дагы өзү ушу ырдап, аккордеон ойноп өзүн дагы ырдайт. Анан жанымдагы жигит дагы ушу спорт комитети болуп иштейт райондо ушу. Анан комуз ойнойт, аккордеон, гитара, теге койчу баарын эле ойнойт, инструменттерди кызыгат, жаштайынан өзү билими жок, музыка боюнча абдан күчтүү, таланттуу жигит. Тиги отурган аккомпаниаторубуз дагы ошо азыр Нокен районундагы номер 2 мектепте иштейт, ошо Саадат Ноогоева атындагы музыкадан сабак берет. Өзү өтө мындай шыктуу,оондору дагы бар. Азыр Кудайым буйрусаоондоруна күбө болосуздар деген үмүттөмүн. Кайназаров Ашырбек агабыз. Кайназаров Ашырбек. Анда келиңиздер, ырдайм деп келиңиздер, ырдатайын. Сиздерди атайын. Телеге келгенде биз көпчүлүк айтып калат, ушул дайым эле бара бербейбиз, барганда ушул ырдап жүргөн ырларыбызды ырдап чер жазып келейли деп айтып каласыздар. Анда ырдан баштаңыздар. Кайсыл чыгармадан кантесиздер? Замира эжем, бир саат сиздердин эркиңиздерде. Анда биз Кыргыз, Ала Тоо кыргыз жерибиз деген ушу хорду айтып ырдап берели.
Чыгармачылык ийгилик каалайм. Эми элдик таланттар дегенде Замир эжем, эл арасында абдан көп, элдик таланттар байкай келсең өнөрлүү, бирок эл алдына чыкпай жүргөндөрү канча. Анан ошол элдик таланттардын башын бириктирип кантип иштешип атасыздар, кандай кылып атасыздар? Эми мындай да, биз мындай райондо, өкмөттө болгон иш-чарада мындай биригип калабыз да, эми даярданып, жогору жактан ушундай чакыруулар келсе даярданабыз, ошондо биригип ырдап, бири-бирибиз менен таанышып, анан ушундай чакырган жерде ушинтип топтолуп даярданып келе беребиз. Анан кийин ырларды, билбеген ырларды бири-бирибизге айтып үйрөнүп ушундай. Сиздер эми өзүңүз мына борборго чейин телевиденияларга барып катышып атасыз. Анан кантип ырдаш керек, анын баардыгын өзүңүз үйрөтүп аткан болушуңуз керек, Ооба. Бардык жердин эрежеси бар, Ошо өзүм үйрөтөм. Эми өзүм деле музыкалык сабатым жок, ошентсе да тана истерим, слух менен билем, түшүр, өгүдө чыгар, мындай тур ырдык, чойбо көп, мындай өтө кыска, узун, мындай кандай десем, орто ырдалган ырды да кээ биркилер мындай ырчылар мындай неме кылып коет, же узартып жиберечи, өтө кыска кылып коет. Ошолордун айтам, кемчиликтерин туура эле көрүшөт. Жакшы. Негизи районуңуздарда таланттар көппү? Аябай көп. Мен ырдайм дегендин баардыгы бар. Эми кое тургула, анан биз барып келгенде сиздер чыгасыздар дедик. Биз ырдап келели, Биз барып келели. Кудай өйсө баары жакшырлашат. Адыр апа, сиз өзү кичинеңизден ырдачу элеңиз? 5-класстан баштап эле ырдап келчүмүн. Турмушка чыкканда деле ырдап атканмын. Менин кайнетем, кайненемдер баары түшүнчү. Себеби биздин үйдө таланттуу адамдар, мындай бир туугандарым аябай таланттуу болчу да, баардыгыбыз эле тез жашыбыздан аккордеон чертип, эстрада ойноп, атам, апам да ойноп, ырдачу да. Баардыгыбыз эле ошо музыка жакка кыйын эмесчилик. Келин болгондон ырдабай койдуңузбу? Ой, келин болгондон кийин тиги турмушка карап, андан кийинки 30 жылдан кийин макул болушту. 30 жылдан кийин? Ошондон кийин макул. Ошондон кийинки дошум ошо ага бери мен ошолордун турмушуна карадым да, тагдырга баш ийдим да. Ооба, кыз бала ыргытылган таш дейт да. Келиң Анар апа, сизди ырдатайынчы, бир чыгарма. Анда кайсы ырдатып бересиз анда? Карай берем дегенди ырдап берейинби? Adашıp sen gitsin bir ne gelir uyanlarda birileri can karay almasam da camalındı gözümün kıyığından karay verim karay verim karay verim gözümün kıyığından karay verim. Otursam oturganda oy öterim Gülüm başını esse dürtese Altının senekende alam oysun Armanay alan aşkan adam eken Göze eken aşka eken Armanay alan aşkan adam eken Hop! Adaşım sen de gelsin, ben de gelin. Öyle yatardan benim benim. Saray almasam da camalındı. Gözümün kıyığından karay verim. Karay verim, karay verim. Gözümün kıyığından karay verim.
баракелде. Анар апа, келиндерди да карап атасызбы, жакшы ырдаганы барбы деп, канча келин алдыңыз? Менби? 3 келин алдым. Аларга Келиндерим да аябай жакшы ырдайт. Сонун. Аларга да 30 жылдан уруксат бересизби? Азыр ырдабады. Мен аны бүгүн эле чыктым. Себеби биз илгерки кыстарда болгонбуз да. Азыр бардыгын түшүнөбүз да. Жакшы кайнене болуп келет. Күчтүү Барбаңыздар. Эми бул жакта аганы сүйлөтөйүн. Биздин мектепте атайын мугалим болуп иштейт экенсиз, Ашырбек агай. Өзүңүз кайсы окуу жайда бүтүргөнсүз? Мектебиңиздер кандай? Мен заводчный бүтүп, анан Жалалабадтан бүттүңүзбү? Жалалабадтан маданият техникумда заводчный бүткөм. Музыкалык мугалим болуп, азыр бул мезгилде номер 2 мектепте иштейм. Канча жыл болду мугалим болуп эмгектенип атканыңызга? Азыр 25 жыл болуп калды. 25 жылдан бери бир мектепте мугалим болуп иштеп келатасыз. Барбаңыз бир чыгарма аткарыңызчы. Анда эмесе ошо баягы ил катары мен дагы чармачылык менен алектенем. Ошол Ирсалат Мергенбаева деген жазуучу эжебиздин кечигип неге кеч келдиң деген чыгармасына оон жаратып эл алдында ырдап жүрөм. Анда эмесе ошолорду берип коеюн, ырдап берейин. Sadar bolum, göz yaşım düzdü, göz yaşım düzdü cuganda. Koy meni qarab, kalbim menen ürtüdü. Üttenem düzdü, malılım duran ürtüdü. Ашырбек ага, жакшы оонуңуз бар экен. Канча оонуңуз бар?
Кудайга шүгүр 15-20 чыгармалар он жаратып ырдап жүрөм эл алдында. Элге жайланып. Таанылып анча-мынча. Өзүңүздөрдүн районда гана ырдалып келет. Райондо да кайсы бир жылдарда бул жерге келип дагы бир ырдап кеткен бир чыгармамы Илтерде. Анан жетерге барып анча-мынча өзүмдүн чыгармаларымды ырдап турам. Жакшы барбаңыз. Барбаңыз. Эмиреже өзүңүз байкап атсаңыз керек, бүгүнкү күндө шайыр апалар абдан көп. Бул дагы жакшы. Ар бир райондо 2-ден 3-төн айылда түзүлүп атат. Бул дагы апаларга болгон, анан апалардын баягы маданиятка, кичине болсо да балдарды тарбиялоодо өзлөрүнүн салымын кошуп атат. Анан негедир шайыр аталар чыкпай атат да? Эми бияка суроо берсең болот эле, шайыр аталар. Шайыр аталарды чыгарам. Шайыр аталар только спортта жүрөт. Шайыр аталар келип атат. Себеби районуңузду өзүңүз жакшы билесиз. Кайсыл жерде мыктырдаган агалар бар экенин жакшы билесиз. Шайыр апалар, анан эми шайыр аталары деп дагы топ түзүлгөнгө убакыт келди окшойт дейм. Кыргызстан боюнча. Эми шайыр апалар эми кичине дем алып турса, эми шайыр аталар чыгат да. Мына автор, музыка башчысы ушул башташ керек да, Аширбек? Кудай кааласа. Оончу. Себеби бул суроону берген себебим, таланттуу агаларыбыз, аталарыбыз абдан көп. Бирок ошолордун башын бириктиргенге бир аял киши болуш керек окшойт дейм. Ал үй бүлөдө дагы ынтымакты кармаган аял киши болуш керек. Буларга бир шайыр апа керек го дейм. Эми бизде райондо таланттуу жигиттерибиз көп. Айылдарда бар, баарын башын бириктиргенде жана райондук масштабта иш-чаралар болгондо баары биригип калат. Мына ушул отурган Аширбек ийним, Турдали иним, дагы көп балдар Ахмат, Медер, Мырзыбек деген тээ койчу, аябай күчтүү балдар бар бизде. Чогулушулар шайыр аталар деген топ түзүп чыкса болмок эми. Болуп калар ал дагы кичине. Кудай кааласа. Бизде ушул Нокен кайрыктар деген не бар? Мырзалардан. Мырзалардан. Жалаң мырзалардан бар. Нокен кайрыктары деген. Нокен кайрыктары деген. Бул топко кайсыл жерлерге барып ырдап атасыздар? Өзүңүз жүрүпчү? Түзүлгөнүгө бир 10 жыл болуп калды. Жалаң музыканттар. Мен деле жаңы эле кошулдум ал топко. 3 жылдан бери ошол топтобуз. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, сиз комуз кармап келдиңиз бүгүн биздин студияга. Райондук спорт комитетте 36 жылдан бери иштеп келатам. Өзүм музыкага кызыгам. Спорттагы музыкада чогуу кетип турат. Өзүм ырдабайм, просто кошулуп турам анча-мынча ыр жатташка аябай. Коштоп берип турам. Гитара. Сиз бала кезден үйрөнгөн болушуңуз керек анда комузду. Же кийин эле үйрөндүңүзбү? Илгертен эле ушул жашымда мектепте окуганда комузга кызыгып, комуз ойноп, ушул ата-энелер чогуусунда комуз ойноп чыгып, ырдап чыкчу элек. Кийин бара-бара кийин гитара чоңойгон сайын бир Алтын булак деген МТФ деп коет, Малтабар фермасында Алтын булак деген эстрада топ бар эле, ошону биз өзүбүз ошо мектеп окуучулары ойночу элек. Ошондо ойноп жүрдүк, биз мен ударда, соло гитарада, кийин барып аккордеонго кызыгып, ушу Кудай берген талант бар. Талант бар, талант жок, спортто жүрөбүз дегенде. Бир чыгарма аткарыңыздар анда. Алтымыш Кадыровдун Аясаң боло жыргалым деген ырын Ибрайым Камчыбекованын аткаруусунда кабыл алып коюңуздар. Жаныңдан өссөм жылмайып, жалкарайм мен да кылчайып, иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимдайып, иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимдайып. Өзүңдү жакшы көрөмүн, өзгөчө сүйүп жүрөгүм, өткөн өмүр өтсө да, сүттүн аксага тилегим, өткөн өмүр өтсө да, сүттүн аксага тилегим. Ойлону менен таң атар, ойлорма сени самат
barata. Yıllıkın sayın cülük etip, yaşım yürüttük, yaş gezek ötüp barata. Yıllıkın sayın cülük etip, yaşım yürüttük, yaş gezek ötüp barata. Ay, barkallah, бар болыңыз. Ибрайым апа, өзіңіз жөнінде айтып беріңізші. Өзім жөнімде болса, мен 10-ды бүткөм. Анан окууга тапшырууга үйдөгүлөрдүн немеси аркылуу окубай калдым. Эми ага деле ыраазымын. Анан мен дагы ошо мектепте окуп жүргөндө эле ырды жакшы көрчүмүн. Анан эми илгерки да. Анан ошентип кийин турмушка чыктым. Эжем айтмакчы, үй бүлөнүн шартына карадым. Бирок 98-жылдары ыркеселер уюшу айылдарда ошондой неме болгондордо жакшы катышып бир 10 жылча жүрдүм. Жакшы жанагы болуп кеткенден кийин дагы бир шарттар менен жанагы болуп неберелерди дегендей. Ошону менен калып кетип, ошо бир азыраак эле болду. Кошулгарыма ошо кээде өтүп кетип, кээде артта калып эми үйрөнүп атам го. Жакшы. Ырдагандан бери өзгөрдүңүзбү? Ырдагандан бери өзгөрдүм деп кыздарым, үкелерим баа коюп атышат, бирок Ырдаганда оорубай калат. Ырдаган үйдө дем алган ооруп калат. Ой, Замира давление. Дагы мүлк болот экен, янда айтайын. Чын эле эми жашоо турмушта кээде өйдө, кээде төмөн дегендей шарттар болот. Анан ырдаганыңда баарын унутат экенсиң да, кызым. Унутуп, өзүңчө бир ырахаттанып дегендей. Жакшы жактарга ойлонуп, ошону менен анан жашоо неме өзгөргөн үчүн өзгөрүп калат экенбиз да. Рахмат айтып атам, мен жолдошум да туура түшүнүп. Ырдаганда силерге дагы рахмат, бизди ушинтип чакырып, ушундай кылып элге таанытып, кичине болсо дагы биздин неме көңүлүбүздү көтөрүп, неме кылганыңарга, ишиңерге ийгилик, ден соолук, ошо кыргызстандыктарга дагы салам. Өзүмүн Тоскоол ата айылынан болом. Келдиңизби? Тоскоол ата айылынан болом. Тоо жеринен ошо тоскоолдуктарга дагы ысык салам. Бала чакама, үй бүлөмө. Сонунда биз ысып атпайбы? Азыр мынакей кандай болуп, сиздерде аба ырайы баягы салкын, эң сонун жаңак токойлоруңуздар окмуш. Жаңак, мистезар, бизде эң сонун. Шартыңар туура келсе, ачык эле айтып чакырып коеюн. Бири бош болгонуңуздарда баргыла, коноктоп күтөйүн, меймандайын. Ооба, булак. Жакшы. Жаңак кандай болду? Жаңак жакшы. Берекесин берсин. Эми толуктардын доходу жашоо немесине Алла Тааланын түзгөн шарты, кызым. Ооба. Себеби мен да бир барып калган жайым бар ал жерге. Ушунчалык жаңак токойдун арасы бүт ромашка гүл. Анан ошондой жерде жашаган адам ырдабаганда ким ырдайт, Агам сүйлөтөйүнчү, атайын Борбордон келиптир, айылга. Ошо мен кече келдим, Кудай кааласа келип. Булар чыкыргандан кичине бир достор чыкырды эле. Бир жерге Арсламак барып, кичине эс алышыбыз керек эле. Анан ошого келдим эле. Булар менен учурашып коюн деп барсам, как раз бул жака жүр деп калды. Жүр дегенге караганда жакшы ырдайт окшойсуз да. Жүр деп калды, адамдын көңүлү да. Анан кийин көңүл таштабай келдик. Анда ырдагычы көрөлүчү гана. Сөзү акын эжебиз Айзада Бегимкуловага таандык. Талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин деген оону Жаныш Кочкоровго таандык. Ушул чыгарманы Камчыбек Эшиевдин аткаруусунда кабыл алып коюңуздар. Толгонуп толкундаба сезимдерим, тагдырга башым ийген кезимдерим, талайсыз махабаттан өт сүйбөгөн, талантты сүйгөндөрдүн esindemim. Murkurap bozdoy berbey sezimderim, bazardan kaytıp kalgan kezimlerim, bağlasın bağlamasın okay birbiri,
Barkındı bergenlerdi, barkındı belgenlerdi, eşindeni. Kaygırıp kapağımda sevgilim, haraylap cüdöp durgan kezim benim. Kalasın kalabasın kay birbirine, kadırım bilgenlerdi, kadırım bilgenlerdi, eşim benim. Kalasın kalabasın o kay birbirine, kadırım bilgenlerdi, kadırım bilgenlerdi, eşim benim, eşim benim. Ay barakelde. Камчы ага, siz ушул өнөрүңүздүн артынан бир жерлерде иштедиңизби? Жок, мен жаш кезимден комузга мындай кызыккам да. Анан кийин буну мына 3 жылдан ашып атат. 3 жылдан ашып буга мындай эми жаш өткөндөн кийин кызыгып, анан талант өркүндөтүп, Кудай кааласа ушундай кечелерге, жакшы передачаларга барып турам. Бирок буга чейин бул өнөрдүн арты менен иштебедиңиз. Өнөр менен иштеген эмесмин. Специаль мен электрогазосварщик. Өзүмдүкү кесим ошо. Ошондон мына 30 жылдан ашык иштеп койдум бул ишти. Анан кесипти баягы ден соолукка байланыштуу өзгөртөйүн деп музыкага өтүп кеттим. Кичине өмүрү узак болсун деп. Анан ушунун артынан ушинтип аракет кылып жүрөбүз. Чыгарган жерлерге барып атабыз, Кудайга шүгүр. Эми таланттуу киши бала кезден эми кайсыл тармакка, кайсы кесипте болбосун баары жүрөк баягы ырда. Карта өйрөткөн. Чыгарма ойно, комуз ойно деп турат, Ошода. Ооба. Замира эже, мындай суроо берейин эми. Бизге ушул райондордон, айылдардан келген таланттар дайым келип турат биздин эфирге. Анан кээ бир киши айтат, ушу бизге райондук маданият бөлүмүнөн кандай көңүл бурулат, сиздердиге карайбы десек, алар кээ бир ушунчалык тыгыз иштешет элдик таланттар менен дагы. А кээ бирки райондордо биз өзүбүз эле аракет кылабыз, өзүбүздүн талантыбыз менен эле өзүбүз ушинтип келатабыз дегендер бар. Анан эми сиздерден сурайын, эми Нокен району дагы чоң район. Ак алтындын мекени деп илгертеден бери районуңуздарда эң көп пахта өстүрүлгөн район. Ошол районго бүт республиканын баардык аймактарында сиздер көрүп калган болушуңуздар керек. Союз маалында студенттердин баардыгы келип ошол жерден студенттер. Замира эже, райондук маданият бөлүмү кандай карайт элдик таланттарга? Эми туурасын айтыш керек, мен чыгармачылыкта жүргөнүм азыр 35 жылдан өтүп калды, сахнада жүргөнүмө. Анан өзүм медайым, анан кийин ушул райондордо көп мен дагы ушул маданият үйлөрүндө иштеп келдим. 5-6 бөлүм башчы менен иштедим. Эми ал ошо бөлүм башчыдан неме болот экен да, зависит экен. Анан бизде чыны туурасын эле айтам мен, андай эле колдоо болбоду бизге, ошо элдик таланттарга колдоо болбойт. Өзүңүздөр эле аракет кылып өзүбүз аракет, элдик таланттар кайсыл жерде болсо дагы мектеп, музыкалык мектептин балдарыбы же жанагы айылдык маданият үйүнүн немеден чыккан, элден чыккан ошо таланттарыбы өздөрү эле ошо өздөрүнүн күчү менен даярданып беришет. Ушу эми колдоо эми өкмөттөр гана тарабынан колдоо болбосо, маданият үйү тарабынан колдоо боло элек го. Райондук маданият бөлүмүңүздөр барбы? Эми алар ооба бар, иш-чараларда гана эми өздөрүнүн ошол жерде иштеген кызматкерлери менен гана чыгып неме кылып коюшат эми иш-чарада. Эми жакшырдаган ырчы жигиттерди чакырат, кыздарды чакырат, ошо барып турабыз ошо. Атайын элдик таланттардын башын бириктирген. Башын бириктирип атайын бир андай топ мындай жок бизде элдик таланттар. Биригип коелу, ушул каяка десе дароо кеткенге, шыр кеткенге даярдап коелу деген мындай болгон эмес бизде. Атайын жок. Эми Кудай кааласа секин-секин мына чыгып атабыз. Ашырбек менен Турдайлы баш болуп, ушу жигиттерибиз Кудай кааласа чыгарышат. Болот, болбогон нерсенин өзү жок. Анда ырдаңыздар чыгармада атайын. Жамил өзүңүз аткарасыз. Анда мен өзүм Тургуналы Нурматовдун Зар болдум деген чыгармасын аткарып.
болдым bir жар кеткен қарашыңа шырмалдым сүйетін зар санасына сезімге қозғап қою ошол таңда сен кеттің жұлдыздардың арасына сезімге қозғап қою ошол таңда сен кеттің сезімдердің арасына алтыным асыл жарым сүйген жаным жүректі өртетірген жашыл жалын алтыным ақтаңдардан тосойыншы балким аққу болып келесің бе алтыным ақтаңдардан тосойыншы балким аққу болып келесің бе жия албай ошол таңда мен есімде өтімдеп іздеп келем елесіңді алтыным ақтаңдардан тосойыншы балким аққу болып келесің бе сүйбесең бұл дүниеге не жаралдың шолпондой көздерімнен қағылайын алтыным ақтаңдардан тосойыншы балким аққу болып келесің бе балким аққу болып келесің бе Ай, баракалла. Замир эже 35 жыл болуп калды деп атасыз, Маданян тармагында иштеп келе жатканыма анан өзүңүздүн кесиңиз боюнча дарыгерсиз, анан эми жүрөктөрдү ыры менен дарылаган жакшыраак окшойт, 35 жылдан бери ушул кесипте, Маданян тармагында кызмат кылып келе атасыз. Бала кезден ырдадыңызбы? Ооба, бала кезинде мектепте деле ырдап, кружоктор болот эле да ал убакта. Ыр кружогу, ошолорго би кружогуна катышып, ырдап жүргөнмүн. Анан эстрада ал убакта живой эми, жандуу. Анан кийин радиолор болот эле, радиолордон ырдайт элек. Ошолордон тартып барып ээрчитип, агайларыбыз болот эле, музыкадан сабак берген. Ээрчитип барып, ошо радиодон тартылып, радиодон үнүбүз кетет эле. Анан мен ошо каник эжелерди көрүп, ушул эжелерди ол ырдасам дечи элем, кичинекейимдечи. Анан жанагы немекенде баягы медайымдар деле, мисалы, ооруганда ооруларды жакшы сүйлөсөң айыгат го, ошондой биз деле ошо ырдап, ооруларды айыктырып, сүйлөп дегенде. Өзүңүз кесиңиз менен иштедиңизби? Иштедим, бир 10 жылда иштедим. Анан ушул тармакта көбүрөөк культура ушу тармагында көп жүрдүм да. Көп жерлерди көрүп, ушу чыгармамдын аркасынан көп жерлерди көрдүм, көп жерлерге бардым. Сонун адамдар менен, күчтүү оюнчулар менен тааныштым. Ошол ырдап келатам эми. Алыстайын десем деле эч алыстай албай атам. Сиздердин райондон чыккан белгилүү таланттардын атын атаңызчы. Кимдер сиздердин районуңуздардан чыккан? Бизден ошо оюнчу Камчыбек Турсункулов, жана эми өтүп кеткендер да болгон. Азыр Кадыралы Артыков, Эргеш Кутановдор, жана энекемдин автору Тургунбай, Адилбек Тургунбай, ал дагы экөө өтүп кетти. Анан Турсунбай Маматов бар агайыбыз, ал дагы жакшы оюнчу дагы. Анан эжелерден Сырга Дүйшеева деген азыр ошо Бишкекте, анан Кундуз деген эжелер бар, Дилбар деген эжелер ошо чыккан. Андан кийинки эле мен деп койсо. Андан кийин мен менен Аширбек. Аширбек өрберейт. Кана эми көрсөт жигит. Бир чыгасың. Маракет кылып талантты
өршүтөйлөп эл алдындардап чармалар жаатырда жүрөбүз. Бирок кээ-бирки оюнчулардын дагы ырларын аткарам. Көбүнчө Асанкалы Керимбаевтан, Нурсбаев Кадыровдон дегендей эле. Ошол сыяктуу эми бүгүн Ашымбек Мамытбеков агайыбыздын Айжамал деген ырын сизге сунуурдап койсок, барбаңыздар. Эми мен жанымда отурган Анар апама суроо берейин. Досторуңуз бар да, өзүңүз менен тең коруп. Анан ырдап атсаңыз, алар сизди көрүп мактап атышабы, суктанып атышабы? Ой, саңа чоң рахмат деп атат. Мынакей жаш кезиңде ырдап жүрчү элең. Мына турмушка сапар жолуна аттанып ошол жакта баш ийип 30 жыл, 40 жылдан бери бирге жүрсөң да баягы дошуң ошол эле боюнча экен дейт. Мен өтө эле ыраазымын. Мага жакшы комментарияларды берип атат. Мына Кудайга шүгүр, мен 7 бала төрөдүм, 7 баланы жай-жайына койдум, бардыгын. Кыздарым да, неберелерим да, балдарым да ырдашат. Ыр адамды жашартат экен. Ушунча кыйынчылыктын баарын жеңет экен. Баягы барго, мен нан жебейм. Алдан таяп турганда, мен суу ичпейм, канып катып турганда, музыкадан мага таттуу сусын жок. Берчи мага жарым кашык музыка дегендей. Ошо. Айлыңыз кайсыл айыл? 55-жыл 7 май. Богот айылы. Туулган жылым. Өзүм Богот. Айлыңыз кайсыл айыл? Богот айыл. Богот айыл. Айылдын жылдызы сиз болуп атыпсыз да азыр. Ой, рахмат. Өзү айтат мактап. Сайлыскасы деп. Ырдаңыз анда бир чарма аткартайын, Анда Бадыкеевдин кимдерге экен деген чыгармасына. Айлы түн кимдерге экен, Авалеким ойлосун деп бизге экен.
Барып алыңыз эми анар апа телеге барып ырдап келдим деп 2-3 күн Боготтун көчөлөрүндө көйкөлүп басып каласыз эми. Барып алыңыз. Замир эже, сиздердин райондо баягы куштун кош канатында 2 талант, Рыспай Абдыкадыров менен Жумаймен Шералиев атындагы өзүңүздөрдүн бир клубуңуздар бар эле, ачкан. Ошол клубуңуздар канча атат, иштеп атабы, таланттар келип атабы, кимдер эмгектенип атышат ал жерде? Ошол клубда туура айтасың бар, иштеп атабыз. Ошо клуб менен дагы Рыспай агайдын бул жер Жалал Абаддагы областта бар да. Рыспай Абдыкадыров клубу ачылган 1994-жылы. Ошол клуб менен дагы байланышып, анан ал жактан тажрыйбаларды алып өзүбүздүн клубка келип райондук. Ал жерге дагы ушундай болгон аракетибизди жумшайбыз. Анан Рыспай Абдыкадыровдун жана Жумайбин Шералиевдин ушундай залкарларды эскеребиз, ырдап кетебиз. Жакшы тыгыз эле байланышта болуп иштеп атабыз. Жакшы эле клуб бар. Анан апаларды көрүп сүйүнүп атам, ырдап атканын көрүп, ден соолугубуз чыңалып атат, жашарып атабыз деп атат. Анан эми ушинтип ырдайм деген апалар да көбөйүп атабы айылдарда, араңыздарда? Көбөйүп атат. Ооба, мен деле ошо топ-топ азыр чогултуп койдум, эми ал апалар дагы азыр ушундай шартка байланыштуу калды. Кудай кааласа кийинки дагы чыгарылышта келет деген ойдомун. Ооба. Токтоңуздар, апалардын башын бириктирип ырдап бериңиздер, алар да ден соолугун чыңдайт, басат, кыймылдайт, сүйлөшөт, bunun баардыгы карылыкты, кечиңдетет, жаштыкты узартат. Анда азыр барыңыздар чогуу бир чыгарма аткарыңыздар, ошо менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлы. Мейли. Азыр биз ушо Шералиевди залкар атабызды сөз кылып кеттик. Бизге Жумайбин Шералиев атында клубтар ачылган биздин райондо. Эми ошол агайыбыздын Гүлдөйжан деген чыгармасын тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Sergilerdir koluna, sevgili karmalar.
эле бар болуңуздар. Гүлдөй жан болуп, эсен-аман өзүңүздөрдүн районуңуздарга, айылыңыздарга эсен-аман жетип алыңыздар. Бүгүн түнү менен жол жүрүп келдиңиздер, ошой таңкы саат 5:30 биз келдик деди. Таңкы саат 5:30, азыр мынакей биз 12-де жүз көрүшүп атабыз. Бул эми баягы чыгармачылыкка, талантка болгон ушунчалык берилүү, ошол өнөргө өзгөчө көңүл буруу деп айтсак болот. Ошон үчүн айтат да, айыл элинин пейилинен айланса болот деп. Ааламга кеткен жол дагы айылдан башталат. Баарыңыздарга мен чыгармачылык ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга келген меймандарыбыз Жалал Абад областына караштуу Нокен районунан келген меймандарыбыз, элдик таланттарыбыз бүгүн биздин студияда мейманда болду. Дал ушул таланттардын башын бириктирип, биздин студияга алып келген 35 жылдан бери маданиятка кызмат кылып келе жаткан маданияттын мыкты кызматкери Замира Ашерова эжекебиз болду. Эле биздин студияда отурган агаларыбыз, эжелерибиз бардыгы таланттуу. Айрыкча ушул эки апамды көрүп абдан сүйүндүм. Бар болуңуздар, чыгармачылык ийгилик. Катарыңыздарга дагы элдик таланттар кошулсун, Айтканың келсин, рахмат айжыма. Силерге дагы ушу элдер каналына чоң ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү эфирде жыйынтыктайм. Жыйынтыктап жатып бардыгыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин эсен туруңуздар.